Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, касиеттүү момун мусулман бир туугандар, жалпы жердештер. Амансыздарбы, тынчсыздарбы? Бүгүн Жалал Абадта баштаган үйүбүздүн дуалына кириштик. Мынакей азыр стенасын баштайлы деп аркабызда кирпич кыштар, кам кыштар түшүп атат. Кечээ күнү засыпка болгон, ичине шагыл засыпка болгон. Урматтуу достор, бул бир аз перерыв болуп калды фундамент. Себеби фундамент катсын, анан катканда мына камкыш оор болот, эртең жарылып кетип, ишибиз чала чийки болбосун деп бир аз фундаментти катырып, негизи билесиздер, фундаментти бир кыш же 1-2 ай катырып турат. Бизде 2 жума катып турду. Кудай кааласа азыр дуалын баштаганы турабыз. Бирок бул усталар бүгүн дуалды башташыбыз керек эле. Бир жерде иши толук бүтпөй калып, 4-5 күн суранып, 4-5 күндөн кийин келип дуалын урайлы деп суранып атышат. Бирок бүгүн кыштарын заготовка кылганы атайын келишти. Достор, мен кыскача отчет берип коеюн. Мына ушул салынып аткан үй Жалал Абад областы, Сузак район, Октябрьский айылы. Албетте биздин жердештерибиз. Буга чейин иштин башталышында Төкмакын, аттын кашкасындай белгилүү болгон досубуз Идрис Айтбаев менен ушул фундаментке катлава салып сиздер менен бөлүшкөн элек. Ошондо иштин башталышы болчу. Негизи фундамент бүткөндөн кийин сиздер менен бөлүшөлү дегенбиз. Себеби фундаменттин эч кимдин жардамы жок эле, фундамент толугу менен бүттү. Фундаменттин кызмат акысына ушул жерде айылдагы жардамдан чогулган тыйындан берилди. Урматтуу достор, мекендештер. Фундаментин болсо ушул үй бүлөгө үй башталып калса ниет кылдык элек. Алла таалама шүгүрлөр болсун, ушул ниетибизге жеткирди. Кичинекей болсо дагы бир ишине Алла таала бизди себепкер кылды иншалла. Урматтуу достор, мекендештер, жердештер, шүгүрлөр болсун, жакшы инсандар бар экен. Негизи айылдарда ушундай да, бир иш баштасаң, колуңа ала калып, бутуңа ала калып, колуңа кол, бутуңа бут болуп, жардам берип, кыскасы иш жеңил кетет да негизичи. Кээ бир ынтымактуу айылда. Мына ушул биздин Октябрь айылында элибиз ушундай ынтымактуулугу бекем. Арада бар албетте, бирок көбүнчөсү ынтымактуулук менен кармап турган үчүн арадагы кээ бир инсандар дагы басып баягындай болуп турат. Ошон үчүн чакырар элем, ынтымакка келиңиздер, барыңыздар, биримдикке келиңиздер, кошулуңуздар, момундай иштерге шашылыңыздар. Мунул иштерге жардам бергендер жалаң жоп жөнөкөй инсандар жардам берди. Бир чиренгендер эмес, жалаң жоп жөнөкөй инсандар жардам берди. Алар кимдер десеңиздер, мына мен айтып кетейин. 70-жылкылар Нурлан акебиз 10 000 сом акча берген. 88-жылкы менен 91-жылкылардын биригип Бактагайыбыз 36 500 сом акчасын берген. 78-жылкылар Кеңеш акебиз 10 000 сом жардамын берген. Урматтуу достор, ушул айылда 92-жылкы балдар бар. Кече ынтымакташып биригип 42 000 сом жардам беришти. Андан сырткары 90-жылкылар менин классташ досторум Москвада эмгектенгени, бул жерде жүргөнү, мына жалпысынан 41 000 сом жардам беришти. Менин досторум, медер ушундай жакшы иш баштап атпсың, албетте биз дагы жардам беребиз, карап турбайбыз деп мына аманаттарын беришти. Урматтуу достор, бул мен досторум кече аманатты колума тапшырышты, Самат тапшырды. Буга чейин чогулган аманат ошол 92-жылкы балдардын бергени менен токтогон 98 500 сом тыйын чогулган. Андан, урматтуу достор, 28 000 фундамент акысына лестницасы менен биригип 25 болгон 3 000 сомун фундаментке кошумча деп кошушту. Ошондо 28 000 минус болгон болсо 70 000 сом тыйын турган. 70 000 сом тыйын менен биз кече камкышын аванс берип ишти баштадык. Мына кече досторубуз бул жерге 41 000 сом тыйын берди. Буну кошкондо 70 000ге 40 000, 41'di кошсок 111 500 сом акча болот. Бул 111 500 сомдон биз дароо ушул кыштарын баштадык. 15 000 кышка 3 сом 20 тыйындан келип түшүшү менен 4 сом 20 тыйындан кыш жол киреси 1 сомдон экен. Мына ошентип, урматтуу достор, көбөйтсөңүздөр чыгат. Биз кышка мына ушул элдин жардамынан, ушул айылдын жардамынан ишти баштадык. Андан сырткары бул айылда ушундай жакшы инсандар бар. Мына ол жерде эле көрүнгөн Москвадагы биздин жакшы акелерибиз бар. Мурат деген агабыздын баласы Мериме акебиз демилге көтөрүп, ол үйдүн ичине
кече экскаватор чакырып засыпкасын салдырып берди мен жок малда. Андан сырткары үйүнөн азыр 10 терек берем деп турат. Бүгүн түштөн кийин достор 10 терек жыгып келебиз. Ал акебиз 10 терек, наракта Шерзат досубуз 2 терек, Канат деген бир акебиз 2 терек, бул жакта Кубаныч деген акебиз 2 терек, жалпысынан 16 терек уже чогулуп калды. Караңыздарчы. Ынтымак бар жерде ырыск бар дейт. Жүрөбүз. Бул үй бүлөнү кимдер деп аялдар иштеп атат деп таң калып атсаңыздар керек. Сүйүнүп, кубанып, мынакей азыр ушул жерде иш болуп атса, үй бизге салынып атса, биз эмне карап турма керек деп усталар менен кошулуп, сүйүнүп, кирпич карашып, кармашып ташып атат. Ушул үй бүлө достор. 5 баланын энеси. Буга чейин сиздер менен бөлүшкөм. Азыр мен интер балам достор. Кече фундамент бүткөндөн кийин мен лестницасын көргөзө эле экем. Ол жер лестницасына көрүп атасыздар. Лестницасы толугу менен бүткөн. Устайга 1 мүнөткө келип койсо, 1 мүнөткө келип койсо, мен азыр усталарга бүгүн аванс берип, ишке байлап коюн деп атам. Азыр уста дефицит чындыгында. Баткенде үйүбүздүн дагы штукатуркасын башташыбыз керек эле, отделкасын. Ошол уста толук жетишпей азыр турат. Турат эмес, чатырын жаап атабыз, даровичин башташыбыз керек эле. Экинчи бригада уста таппай атабыз. Азыр салам алейкум, кандайсыз? Эсол жакшыбы? Эми сизчи? Биздин эфир аркылуу звезда болосуз эми. Жакшы ишке Алла таалам жөнөттүр. Мына сонун ишке себепкер болуп атасыз. Биздин ишибиз боюнча маалымат алдыңыз да. Эми ал жактан туугандарыбыз көрөт, туугандарыңыз көрөт, жакындарыңыз сизди көрүп, машалла, ушундай иштерге биздин атабызды да себепкер кылып турду деп сүйүнөт иншалла. Бул жерге келип, жардам берип, же бир кирпич коюп, же бир иш кылмак тургай, жөн гана келип, усталарга бир маал обед бөлүп, же болбосо бир усталарга келип, көңүл буруп кетүүгө убакыт биле албагандар канча. Эң кымбат нерсе убакыт эке. Эң кымбат нерсе убакыт, ошол убактысын ушул жерге бөлө албагандар канча. Мына сизди Алла таала ушул жерге буйруп, ушул иш башталган турат иншалла. Рахмат. Анан мен сиздерге аке үчөөңүздөр иштейсиздер да? Үчөөңүздөр иштесеңиздер, мен азыр сиздерге аванс берип коеюн деп тура көрдүм. Туура макул десеңиздер, аванс берип коеюн. Үчөөңүздөргө азыр 5000ден 15000 берип койсом, Жакшы. Onu esep bolunuz. Doğru. 15 mi? 15. Ben ötkürdüm ha efirden aldığında. Bu da kalasa bir 4-5 gün. Maksimum bir cumada ücret dualım başlayız ha. Biz sizleri gütüyoruz. Zagotovka bol odat görüp atasa. Boldu. Uşul üydün üstün çatırın jabıp kıskası bu yıl übülönü girgizip olaydı. Göz benemiz. Ha? Girgizeyle hareket kılayla. Düşündüңүздөр ha? Sizin atınız kim öyle? Azizbek. Azizbek'e. Коллективимизде түшүндү иште, сиздерге рахмат. Алла таала күч кубат берсин, мейлиңиз, ишиңиздер ийгилик болсун. Мына ушундай достор, мекендештер, мен могул жакка басайын да. Мен эже ишти токтотуп туруңчу. Эмнерге келиңчи. Мен жаныма келиңчи. Мынакей достор, түшпөйлү кой, бул жактан ала бер. Кирпич түшүп атасызбы? Ооба. Чаңга буланып ал. Үй башталып сүйүнүп атасыз. Жакыныраак келип алыңыз. Бул эжебизди мен сиздер менен буга чейин бөлүшкөм. 5 баланын энеси. Бул айылда көптөн бери муктаж болуп жүргөн үй бүлө достор, мекендештер. Анан бул айылда кимин үйүндө жакшылык, жамандык болсо, ошол үйдө кызматта жүргөн үй бүлө. Жолдошу дагы ошол жерде кызматта, эжебиз дагы кызматта. Бириси чайын кайнатып турса, бириси башка жагына кызмат кылып жүргөн ушундай бир үй бүлө. Анан көп жылдан бери көксөөсү орундалып, Алла таала мына быйыл заңгыраган заманбап условиясы менен, шарты менен ушундай бир үй башталып турат. Бу да бир Кудайдын буйругу иншалла. Эжеке, мына сизге, сиздин иштериңизге ыйлай бербеңизчи. Сизди көргөн адамдар туура эмес түшүнүп калат экен. Кээ бири сизге кошулуп ыйлап атышат. Мына жакшы иш башталып атса, кайра сиз кубаныңыз. Ыйлай бербеңиз. Кудай кааласа мына быйыл ушуну мен кыжалат болгонум, ушул үйдү бүтүрүп, сизге кыш ичи ушу тапшырайлы, киргизейли, кышта жанагы бирөө үйүн бузуп койсо көчөдө калбасын.
деген аракет болуп атат. Кайсыл жактан болсо аракет болуп, кээ бирине жакшы көрүнүп өткенсиңер же кээ бирине жаман көрүнүп атабыз. Туура эмес түшүнүп кайра айта бересиңер дегендей сөздү айтып атат. Бирок айтсам дагы сиздер үчүн айтып атам. Түшүнгөн инсандар мына келип жардам берип атат, терегин берип атат, башкасын берип атат, акчалай берип атат. Ана мен азыр отчет бердим. Жалпысынан бул жерде деген биздин жердештерибиз бир сонун жардам беришти, Кудай кааласа, иншалла. Дагы да жардам беребиз. Менден кайра сурап аткандар бар. Медер качан ишти баштайсың деп. Мына жалпысынан нечеке 98.500гө 41.000ди кошсок 139 мың, почти 140 мың сом деп коеюнчу. 1000 сом экен, 140 мың сом уже ушул айылдын эли сизге жардам берди. Мына караңыз. Эл бар экен, журт бар экен, өздөрү бөтөн эл, бөтөн жерде кыйналып жүрсө дагы сизге жардам берип атат. Мына ошол жардам берген эли журтубузга дайыма дуа кылып, Алла Тааладан суранып, ошолордун да иштерине ырбаж берсин, ошолор да ушундай үйлүү болсун деп дайым дуа кылып турмуз, иншалла. Үй бүлөңүз кандай, кубанычтар, сүйүнүчтөр, үй башталгандан бери? Сүйүнүп, күндүгө келип, күндө 2 мал келип, каралып, 3 мал келип. Фундаменттерине суу куйдуңуздарбы? Ооба, куюп аттык. Сүйүнүп, эме кылып аттык, ушул жерде жашайбыз эми, Кудай кааласа. Алла разы болсун, бизге бир дөрс оларга минди берсин, илен тилеген максаттарына жетсин. Мен эми кыйналганымды ушу эл журттар билет, анан алыс журттакылар билбейт экен да, ар кандай сөздү айтат экен. Кийип алың мынандай жүрүңүз деп, мынандай кылып алыңыз, жакшынакай болуңуз деп. Ошо эл журттар, кол коңшуларым ошентип айтат да. Анан мени туура эмес түшүнгөндөр бар экен. Андан капа этишпесин. Мен көргөн билгендер түздө оңдошуп, боеп алың, унутуп алың, кичине өзүңүздү карап. Эмне туура эмес түшүнгөндөр бар экен? Эми айтышыптыр да, өзүн карайт экен, бүтүн экен колдору деп. Сизгеби? Чындап эле өткөндө сизди эфир менен бөлүшкөндөн кийин телефондо байланышып, жардам берип, кайрылгандар болдубу? Мен өзүм кыла албайм, ошо сиңдилерим кылат, кол коңшуларым кылат, жаш келиндер жардам берет да, боён тынып алгын деп. Сиздин боеп койгонуңузга сын айтып атчабы? Ошентишиптир го. Ошентип өзүңүздү карап жүрүңүз. Муктаж болсоңуз деле өзүңүздү карап жүрүңүз. Анан өзүңүзгө кошуп сөз Сыргабай экөөбүздү да карап жүрүңүз, Ал дагы жашар болуп жүрсүн. Кудай кааласа, иншалла жакшы болот. Кыжаалат боло бербеңиз, ыйлабаңыз. Баары жакшы болот. Эми эл арасында сынчы болот, сын айтышат. Анын баарына чыдаш керек. Биз көргөн билгенибизди, сиз жашаганыңызды биз билебиз, капа этпең. Ушундай дедик, ушундай болобу, мен өзүм жасана албайм го, силер жасайсыңар го дегендер болду. Кыжаалат болбоң. Андай диванный сынчылар аябай көп. Сиз го үйдө отурасыз, сиздин артыңыздан сындап атат. Иштин, кызматтын үстүндө жүргөн бизге сын айткандар бар. Көрүп туруп сын айткандар бар. Аларга көңүл бурбаңыз. Алар эми алардын иши ошо да. Алардын иши ошо. Кече бир аалым менен кошо бир жактан конокто келатсам да айтып атат. Ой балам, кыжаалат боло бербечи ушундай нерсеге. Алардын кыла турган иши ошол. Андан башка иши жок. Сенин кыла турган ишиң мына ушул. Мындай муктаж инсандардын көз жашын арчып, мына ушундай иштерге себепкер болуу, ушундай иштерди жасоо бул сенин ишиң. Жанагы сындаган сынчылардын жумушу ошо бирөөнү сындап жатуу, ал ошолордун иши. Аларга көңүл бурба. Өз ишин кыла бер. Эмне кыласың деген сөзүн кайра дагы кайталап айтат. Мага кече алып аалымдар менен, дин аалымдар менен, устазыбыз Раматылык Чубак ажынын атасы Тажыбай ажы менен буга чейин саясатта орду чоң абабыз Доорунбек Садырбаевдин бир тууган иниси менен кечке кошо жүрдүм. Табакташ болуп, кече ээрчишип, бир сон иштерде жүрдүк. Өтө башкача дубасын беришти. Өтө башкача акыл насаатын беришти. Биздин ишибиз боюнча суурап, маалымат алышып, өтө башкача таң калуу менен бир сөздөрүн айтышты. Мен ал сөздөр менен чыйыр алдым. Албетте андай инсандар болот. Эл арасында кой аксагы менен жүз дейт. Ошондой инсандар болуп турбаса дагы болбойт. Бардыгы эле мактай берсе анда болбой калат. Кемчилигиңди сынчылар сындап туруш керек. Сындагандан алдыга чыйыр аласың, сындабаса токтоп каласың. Алардын иши ошо. Бар, билем кимдер сындаганын. Тааныштарыбыз деле бар, жакындарыбыз деле бар. Кээ бир жердештерибиз деле бар. Бар андайлар. Угуп деле жүрөм, көрүп деле жүрөм, көңүл деле бурбайм. Ана ошондой нерсени токтотуңуздар. Убакыт бөлүп келип, мондай иштерге жардам бериңиздер жок дегенде.
Мына азыр аял башы менен кыш түшүрүшүп карашып атат мисалы. Эртеден бери ушерде кыш түшүп эме кылып атабыз мисалы. Ушундай нерселерге келип карашыңыздар. Сүйүнгөнүмөн кармалашып атам. Анан баягындай тыйым менен маселе жардам берген башка, моралдык жактан жардам берген такыр башка достор. Убактыңды бөлүп жардам берген ал нерсе такыр башка. Убакыт бөлүү бирөө үчүн өтө кыйын нерсе. Бул убакыт алтындан кымбат убакыт. Адам үчүн өтө кымбат убакыт. Ошол убакытты бөлө албай жүргөн инсандар көп. Мына ушул жерге убактысын бөлүп кызмат кылып аткандардан Алла ыраазы болсун иншалла. Рахмат, баарыңыздарга тынч болуңуздар. Эгер жардам берем десеңиздер, достор, мекендештер, экран алдына биздин Ак Ниет Аманат коомдук фондунун Сбербанк картасы 50 сому коюлат. Мен ушул үйгө деле ушул фонддун счеттун койгонду туура көрдүм. Себеби буга чейин деле үйлөрүбүзгө ошолорду коюп келгенбиз. Себеби бул үй биздин жоопкерчиликте моюнда. Ар бириңиздердин жардам бергениңиздер биздин мойнубузда отчетту. Кече айтып кетейин, базар коргондон бир эжекебиз кызы менен бир кой берем деген экен. Койду кантип алып келем десем, коюн сатып 6000 сом, аты так эсимен чыгып атат. 6000 сом жардамын. Такыр бул эжени тааныбайт. Ушул үйгө деп жардамын берди достор, мекендештер. Ошол эсимен чыгып кала жаздапты. 6000 сом ушул эжебизге деп кошту. Мына ушундайлардан болуңуздар, келиңиздер. Жардам бериңиздер, кол сунуңуздар. Сиздердин салган Сбербанк картага 50 сомго чындыгында өтө аз. Бир айда ашып барса бир 3-4 миң эле сом жардам болот. Ашып барса 5000 сом. Айрыкча бөтөн элде жүргөн, Россия жеринде жүргөн элибиз Сбербанк картабызга салат экен. Ал жакта салып аткан аманаттын баардыгынын счету бар, мына эсеп счету бар. Баткенге деп будан бир 10 күн мурун, бир жума мурун отчет бергенимде 41 000 рубль чогулган. Бул үйгө деп именно ушул үй бүлөгө медер жардам берип койчу деп Сбербанк картага эч ким сала элек. Салгандар болду, 1000 сомдон бирөө, 500 сом бирөө салды. Мен ал аманаттын ээсинин атын так сурасам, атын айтпады. Мына ошондой инсандар бар. Ар бир салган аманатыңыздар, достор, мекендештер, отчету бар. Ошондуктан сиздердин салган аманатыңыздарга иншалла кыянаттык болбойт. Күмөнсүз жардам берсеңиздер ушул иштер жылат алдыга. Мына үйдү алдыга жылдырып алайлы деп атабыз. Анан азыр 140 000 сомдон айтып атпаймынбы, 28 000 сом уже усталарга берилсе, биягында тыйын бар. 130 000дин тегерегиндей, же 70-110 000 сомдун тегерегиндей тыйын бар экен. Ошого азыр биз кыш алып келдик. Кыштарга проезддерине берип атабыз. Мен азыр кызмат усталарга 15 000 сом аванс бердим. Мына ушундай иштер ушул тыйын менен башталып атат. Ал тыйын менен дубалы көтөрүлүп калса, чатырына бизде даяр азыр каражатыбыз жетишсиз. Ошондуктан мен сиздерге азыр алдын ала айтам, келиңиздер, чатырына жардам бериңиздер. Крышасына, айнегине, кудай калса эшигине эшик маселеси бар. Айнегине, ичине сразу дароо штукатуркасын баштайбыз деп турабыз. Ушул иштин кыскасы аягына чейин чыгарыңыздар. Рахмат. Кээ бириңиздердин убактыңыздарды алып, тынчыңыздарды алып койсок, кечирим сурайбыз. Тынч болуңуздар. Ассаламу алейкум. Жакшы туруңуз же. Спальный бөлмө, бул жер кухня бөлмөсү. Бул жер чоң зал бөлмөсү болот. 3 бөлмөлүү коридор, душевой менен. Андан ар жагына 6 метрлик навеси да фундаменти койгон устусу.
Эшке кыш ташыбызга тофка кылмай. Иншалла ушул иштерибизге Алла Таала күч кубат берип жылышып кетсе экен.